Саламатсыздарбы? Биз кезектеги сабагыбызды баштадык. Бүгүн дагы өзгөчө кызыктуу анан маанилүү темалардын бири. Биз буга чейинки видеолордо сүйлөм түскөндү, оң сүйлөм түскөндү, терс сүйлөм, суроолуу сүйлөм, этиш бар учурларда сүйлөмдөр кандай болот, этиш жок учурларда сүйлөмдөрдү биз англис тилинде кантип түзөбүз? Биз ошолорду үйрөндүк. Аябай көп нерсе үйрөндүк. Бүгүн дагы жаңы билим буйруса, жаңы нерсе анда эмесе сабагыбызды баштадык. Биз бүгүн can анан could ушул эки сөз жөнүндө сүйлөшөбүз. Булар эмне? Булар кандай маанини берет? Эгерде биздин каналда мектеп окуучулары болсо, бул эки сөздү мектепте китептерди окуганда аябай көп учураткан болушу керек. Бирок түшүнгөн эмес, көпчүлүк түшүнбөйт. Can, could. Бирок өтө оңой. Биз бүгүн ушуну үйрөнөбүз. Кандайдыр бир нерсени кыла алам, колумдан келет деп айтууда бул сөздөрдү колдонобуз. Биз буга чейин өткөнбүз, мен футбол ойнойм. Мен иштейм Бишкекте деген сыяктуу сүйлөмдөрдү түзүп аттык го. Бул жерде мисал келтиргенмин. Биринчи сүйлөмдү караңыздар. I play football деп турат. I play football. Бул сүйлөмдү сиздер билесиздер. Бул сүйлөмдү сиздер түшүндүңүздөр. Бул сүйлөмдү сиздер кура аласыздар. Эгер буга чейинки сабактарыбызды көргөн болсоңуздар. I play football. Алгач ата тоочту айтабыз, андан соң этишти айтабыз. I play football. Мен ойнойм футбол. Эми биз айтышыбыз мүмкүн, мен футбол ойной алам деп айтышыбыз мүмкүн, Мен футбол ойнойм менен мен футбол ойной алам деген сөздүн эки сүйлөмдүн ортосунда мындай мааниси жагынан аябай чоң айырма бар. Мен футбол ойнойм, мен футбол ойной алам. Бири-бирине такыр мындай мааниси жагынан окшош эмес сүйлөмдөр. Эми ойной алам, мен кыла алам, колумдан келет деген сүйлөмдү кантип түзөбүз десе, ушул эле сүйлөм. Мен футбол ойной алам деген сүйлөм бул жерде берилген. I can play football. I can play football. Мен футбол ойной алам болду. Демек, can бул бир нерсени кыла алам деген маанини берет экен. Can кайсыл жерге коюлат? Can этиш менен ата тоочтун ортосуна can сөзүн коебуз. I can play. Эгер мен бийлей алам десе, анда I can dance. Мен ырдай алам. I can sing. Мына ушундай. Ата тооч менен этиштин ортосуна can'ди койсок эле болду. Мен кыла алам деген маанини берип калат. I can play football. Мен футбол ойной алам. Эми ушул эле сүйлөмдүн терс варианты кандай болот? Биз билебиз терс сүйлөмдөр. Мисалы үчүн мен футбол ойнобойм деген сүйлөм I do not play football болот, Мен футбол ойной албайм деген сүйлөм кандай болот десе, бул жерде жазганбыз My brother cannot play football. My brother бул эки сөз биригип бир ата тооч болду. My brother биз ким жөнүндө сүйлөп атабыз? Биз ал жөнүндө сүйлөп атабыз. Менин байкем жөнүндө сүйлөп атабыз. My brother бул бир ата тооч. Андан соң ата тоочтон кийин cannot келди. Андан соң этиш келди. Биз ата тооч менен этиштин ортосуна cannot'ту коштук. Cannot play football. Can'ден кийин эле биз not сөзүн кошуп койсок, анда биздин сүйлөмүбүз терс сүйлөмгө айланат экен. Демек, терс сүйлөмдөрдү да үйрөнүп алдык. Эми сен футбол ойной аласыңбы деп биз бирөөгө суроо беришибиз мүмкүн. Аны кантип айтабыз? Анын жолу дагы оңой. Суроолуу сүйлөмдөр мисалы үчүн do you play football болсо, анда сен футбол ойнойсуңбу болуп калат. Сен футбол ойной аласыңбы деген сүйлөм бул жерде бар. Can you play football? Сен футбол ойной аласыңбы? Биз can сөзүн сүйлөмдүн башына алып чыгып коебуз, болду. Сүйлөмүбүз суроолуу сүйлөмгө айланат. Эми could сөзүн талкуулайбыз. Караңыздар. Бул could бул мындай сылык маанини берет. Сиз футбол ойной аласызбы деген маанини дал ушул could сөзү берет. Мисалы үчүн жаңы таанышкан адам менен сиз футбол ойной аласызбы деп суроо бересиз да. Сен футбол ойной аласыңбы деген бул мындай бир аз кополураак болуп калат.
Could бул мындай жумшак маанини берет. Сылык маанини. Караңыздар. I could play football. Мен футбол ойнай алам. My brother could not play football. Could you play football? Siz futbol oynay alasызбы деген сүйлөмдү дал ушул could сөзү берет. Can эмес could'ду коюп коебуз. Маанилери окшош болгону бул could бул сылык маанини берет. Could you tell me about you? Siz өзүңүз жөнүндө мага айтып бере аласызбы деген сүйлөмдүн англисче мааниси ушундай. Could you tell me? Айтып бере аласызбы? Айта аласызбы? About you. About деген бул жөнүндө. About you болду, анда сиз жөнүндө, өзүңүз жөнүндө мага айтып бере аласызбы деген сүйлөм мына ушундай болот. Could you tell me what time is it? Could you tell me what time is it? Саат канча болду? Айтып кое аласызбы деген сүйлөм мына ушундай болот. Could сылык маанини берет. Эми cannot деген сөздү биз кантип кыскартып жазып, кыскартып айтабыз? Can't болот. Can't кыскартып жазылышы ушундай. Could not сөзүнүн кыскартылып айтылышы couldn't болот. Couldn't. Мына ушундай болду. Бүгүнкү сабагыбыз дагы өзгөчө кызыктуу сабак. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн. Мен бул видео сабактарда эрежелерди, грамматикалык эрежелерди баардыгын түшүндүрүп берип атам сиздерге. Бирок сиздер толук үйрөнүш үчүн, толук мындай сиңирип алыш үчүн бул видеолорду бир жок дегенде 3-4 жолу, 5 жолу көрүп, кайталап көрүп, анан өз алдынча практика кылып, өз алдынча көп сүйлөмдөрдү түзсөңүздөр ошондо жакшы болот. Эң жакшысы ошол болот. Мага сүйлөмдөрдү түзүп, мага жөнөтүп койсоңуздар деле болот. Мен видеонун астына WhatsApp номеримди калтырам, ошол жака жөнөтүп коюңуздар. Мен эгер убактым болсо, каталарыңыздарды көрүп текшерип турамын. Ошондо мындай эффективдүү үйрөнгөнгө дагы мүмкүнчүлүк болот. Кийинки сабактарга чейин саламатта калыңыздар.